Саламатсыңарбы, балдар? Бек болуп чыкты. Кандайсыңар? Саламатчылык. Кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы, Азамат. Бүгүн бизде кыргыз адабияты сабагы. Ошондуктан баарыбыз биринчи сабак, баарыбыз мониторго жакын келип, кунт коюп угабыз. Саламатчылык, аман. Мен көрүп жатам, кимдер келип, кимдер сабакка катышып жатканын. Саламатчылык. Анда эмесе? Чогуу бергиле. Ооба, китеп дептериңердин баарын ачып, биринчи бетин ачып, сабакты кунт коюп угабыз, Жакшы. Баарыңарга көрүнүп жатат, Саламатчылык, Эмирхан. Жакшы. Балдар, экран көрүндүбү? Көрүндү, Көрүнүп жатат, Ооба. Камилиш, мен силер менен акырындап таанышып жатам. Жакшы, анда дептериңерди, китептериңерди ачып, экранды кунт коюп угабыз, Саламатчылык. Кыргыз адабияты сабагы. Албетте, эң биринчи эле мен силерге китеп жөнүндө маалымат берип койсом, анткени кыргыз адабиятынын авторун биз билишибиз керек, Автору Мусаев Абдылда Инаятович. Көрүнүп жатат, балдар? Кыргыз адабияты сабагы дагы бир жолу. Көрүндүбү, балдар? Кыргыз адабияты дүйнөсүнө кош келдиңер. Исеналиев, Тойчубек Абдушахунович. Көрүндү, Бул өзүнчө предмет деген, Илдар, саламатчылык. Андан ары уланта берели. Анткени силер тест тапшырып жатканда кыргыз адабиятынын авторун, Даниил, саламатсызбы дейт, авторун билишиңер керек, Ошондуктан мен силерге көрсөтүп жатамын. Биз маанайыбызды көтөрүп алышыбыз үчүн, саламатчылык, азыр биз чогуу ырдап көрөлү. Анткени мындан кийин ар дайым адабият сабагында ырларды дагы үйрөнөбүз, макулбу? Кеттик анда. Чогуу ырдайбыз. Ай чыкты карачы, айдан бир жаралды, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн бир жаралды, күн нуру төгүлгөн. Чогурдайбыз. Күн нуру төгүлгөн күмүштей балалык. Баарыбыз чогурдайбыз. Титрда чыгып атат сөздөрү, балдар? Асманда жұлдыздар жылай карашат, тынчтыкты самашап, анткени аларда тынчтыкты самашап.
Ay çıktı karaçı aydan bir çaraldı. Ay nuru tügüldü altınday bağlam. Ay nuru tügüldü altınday bağlam. Çıktı karaçı gündüz çaraldı. Ay nuru tügüldü gümüştey bağlam. Nuru tügüldü gümüştey bağlam. Aslında çığlıklar tanımayı karışır. Hangi dağlarda genç kıptı savaşır. Балдар эми маанайыбызды көтөрүп алдык, анда эмесе сабагыбызга өтөбүз. Сабактын темасы дептериңерге жазып койгула. Бүгүнкү өтө турган темабыз киришүү, вводная часть, кыргыз адабиятынын булагы, кыргыз турмушу. Демек, адабияттан биз кыргыз турмушу жөнүндө өтөт экенбиз. Теманы жазып койгула. Жаздык, это значит, в кыргызской литературе будем изучать жизнь кыргызского народа. Вообще полностью, да? Кыргыздар байыркы жана таланттуу эл. Алар өзүнүн эпостары менен, ырлары менен мактанып, сыймыктанып келишкен. Өздөрүнүн турмушун көрсөткөн, балдар. Жазып алдыңар теманы. Сабактын максаты жөнүндө айта кетсем. Туура, как история дейт. Сабактын максаты адабият сабагында биз эмнени үйрөнүп билерибизди бүгүн көрөбүз. Элдик оозеки чыгармалар жөнүндө түшүнүк алабыз. Элдик оозеки чыгармалар деген бул фольклор. Адабият канча топтон турарын көрөбүз. Кыргыз адабияты элдердин ортосундагы достукту, ынтымакты чыңдай турганын үйрөнөбүз. Бул сабактын максаты болду. Андан ары кетсек, кыргыз адабиятынан биз кимдер жана эмнелер менен таанышабыз. Балдар, кыргыз адабияты менен биринчи жолу таанышып атасыңар силер, ошондуктан эмнени биз үйрөнөбүз, эмнени көрөбүз, кимдер менен таанышабыз. Албетте, биринчи кезекте биз эпостор менен таанышат экенбиз. Манас эпосу, Семетей эпосу, Сейтек. Ошондой эле бул Манас, Семетей, Сейтек үчиликтик, три книги, да? Андан тышкары Курманбек, Эртөштүк, Солтоной деген кичинекей эпосторду дагы үйрөнөбүз. Кыргыз адабиятынан биз акындар менен, жазуучулар менен таанышат экенбиз, алардын чыгармаларын окуйт экенбиз. Бул бизге белгилүү болгон акындар, эң биринчи акын Токтогул Сатылганов менен таанышабыз. Тоголок молдо. Булардын аттары көчөлөргө коюлган, балдар, ошон үчүн эмне үчүн булардын аттары көчөлөргө коюлуп калган? Булар эмне кылышты эле деп таанышабыз. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов менен, анын бүт дүйнөгө белгилүү болгон жазуучубуз менен таанышабыз. Жана биринчи акыныбыз Алкул Осмонов менен таанышабыз. Көрдүңөр, демек, кыргыз адабиятында биз биринчиден кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы менен таанышат экенбиз. Бул деген эмне? Оозеки чыгармачылык орустарда дагы, бүт дүйнө жүзүндөгү элдеринде дагы бар. Бул устное народное творчество, которулушу, фольклор. Демек, балдар, муну дагы өзүңөрдүн дептериңерге жазып алгыла. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы. Же тартып алып, андан кийин дептерге жазсаңар болот. Мен кийин текшерем. Я буду потом проверять, да? Демек, эмне кирет оозеки чыгармачылыкка? Эпостор кирет экен,
мен айткандай, жогоруда айткандай, кенже эпостор, эпостардан кийинки дастанда кирет экен, жомоктор кирет экен, андан башка мен котормосу менен берип атам, жомоктор, жомоктордун кичинекей варианттары, элдик ырлар кирет экен, макалдар, табышмактар, макал лакаптар, жаңылмачтар. Демек, биз кыргыз элинин байлыгын, турмушка карата көз карашын билиш үчүн биз ушундай жомокторду, эпостарды окуп үйрөнүп, жакшы сүйлөш үчүн макалдарды талдайт экенбиз, табышмактарды жана жаңылмачтарды дагы биз окуп үйрөнөт экенбиз. Түшүнүксүз болуп атса жазып койгула, жазып алгыла, сүрөткө жана тартып алгыла. Эми биринчиден эпостардан баштасак, мен айттым жогоруда эле, бул Манас, биздин биринчи Манас эпосубуз. Манас ата бабабыз жөнүндө чоң, эң чоң көлөмдүү балдар не отвлекаемся да, башка темаларды сүйлөшпөйбүз, биз дептерге бүт баарын жазабыз. Ушундай эле экинчи эпосубуз Семетей. Я тут смотрю, да, кто другими вещами занимается, я в журнале потом ставлю соответствующую оценку, знаете, да? Семетей, андан кийинки Семетейдин баласы Сейтек боюнча сүйлөшөбүз. Сейтек кирет экен, бул эпостор 2001-жылы ЮНЕСКОнун тизмесине кирген. Вы хорошо знаете, да, ЮНЕСКО — это международная организация, которая все наследие записывает в свой список, да, всем известный. Поэтому мы очень гордимся, что наши эпосы в Манас Семетей вошли в список ЮНЕСКО. Түшүнүктүү болду, Сейтек Манастын небереси, мындай айтканда. Мындан тышкары кенже эпостор боюнча сүйлөшөбүз. Ребята, напишите себе тоже или сфоткайте, да? Кенже эпостарды алып карасак, бул эр табылды, эр төштүк. Демек, эр деген сөз күчтүү азамат дегенди билдирет, эр Манас, эр табылды, эр Солтоной. Бүт кыргыз баатырлары жөнүндө эпостор. Мындан тышкары кыз баатырларыбыз дагы болгон, Жаңыл Мырза, Кыз Сайкал деген баатыр кыздарыбыз чыккан. Ошондой эле Кожо Жаш деген кенже эпостор жөнүндө окуйбуз адабияттан. Адабият чыгармалары бул үчкө бөлүнөт экен. Ребята, пишите, да, все, потому что вы будете потом отвечать. Адабият чыгармалары үч чоң топко бөлүнөт, то есть виды, да. Мы должны, когда мы читаем произведение, мы должны к какому виду относиться, да, произведение. Демек, бул үч топ: эпикалык чыгармалар, лирикалык, дидактикалык. Орус тилинде дагы бул чыгармалар ушундай үч топко бөлүнөт. Балдар, ошон үчүн написать себе на 3 большие виды или роды, да? Эми эпикалык чыгармаларды карап көрөлү. Эпикалык чыгармалар өз кезегинде жанрларга бөлүнөт, кичинекей жанрларга. Анын ичинен эң чоңу көлөмү боюнча, по объему, да, самый большой жанр из эпических произведений, эң чоңу эпос, роман, өрт түрүндө жазылган роман болот, да, писать. Андан кийинки экинчи жанр повесть, повесттерге кирет экинчи чоң жанр. Анан эң кичинекей жанр бул аңгеме. Демек, эпикалык чыгармаларды биз окуганда эпос, повесть, аңгеме деп үчкө бөлөт экенбиз. Можно снять тоже. Эми эпикалык чыгармалардын башында эпос турат дедик, ошон үчүн мен азыр кыскача Манас эпосунан үзүндү мультфильм көрсөтөм. Бул деген Манастын төрөлүшү, муну дагы жакшылап угуп алгыла. Бул эпикалык чыгарма, эпос.
Рождение Манаса. Манас Алтайда төрөлгөн. Билесиз, Кыргызстанда эмес, Алтайда төрөлгөн. Атасы Жакып 40 жашында балалы болгон. Бул Манастын аты, Аккула деген аты. Манас төрөлгөндө көрдүңөрбү, бүт жаныбарлар, жаратылыш баары ойгонуп Манасты абдан таң калыштуу карашкан. Анткени баатыр төрөлдү. Баары айтышкан баатыр төрөлдү деп. Эми кайрадан адабияттын топторуна келсек, лирикалык чыгарма экинчи топ, второй большой вид, да, или род, как вы сами понимаете, лирикалык топ. Демек, лирикалык топ булар поэма, эң чоң жанры поэма. Андан кийинки ырлар, элдик ырлар кирет лирикалык чыгармаларга. Ырларды акындар жазат, Акын деген бул жалпы эле ыр жазган, же төгүп ыр чыгарган киши. Демек, кыргыз элинде акындар экиге бөлүнүшөт. Делится на два акынды. Это биринчиден төкмө акын деген бул ордунда эле туруп комуз менен ырдап, ыр чыгарып ырдаган акынды айтат. Импровизатор деп коет, мындайча айтканда. Андан тышкары жазма акын. Демек, төкмө акындардын башында Токтогул сатылганбыз, бабабыз, атабыз турат, Калкатиев, Тоголук Молдо. Ал эми жазма акында, которые пишут, ребята, знаете, да, до письменности у нас устно пели или рассказывали, да, стихи. Ошон үчүн төкмө акын же жазма акын. Жазма акындын башында Алкул Осмонов деген белгилүү акыныбыз турат. Лирикалык чыгармаларга ошондой эле ода, элегия деген кичинекей бир ырлар дагы кирет. Анда эмесе дагы карасак, андан ары дидактикалык чыгармалар тоже напишите или сфоткайте, да, дидактикалык чыгармаларга. Бул дидактикалык чыгармалар деген озеки чыгармачылыктын бир түрү. Буларга жөө жомоктор, макалдар, лакаптар, табышмактар, загадки деп жазып койдум, жаңылмачтар, апыртмалар кирет экен, дидактикалык материал чыгармаларга. Демек, булар жөнүндө дагы биз абдан терең адабияттан окуп үйрөнөбүз, макалдарды окуйбуз, жомокторду окуйбуз. Балдар, азыр болсо мен макалдар боюнча кыскача айтып кетсем, анткени биз ар бир сабакта макал өтүшүбүз керек, анткени макалдар бизди тарбиялайт, кыскача сөздөр менен биздин аң сезимибизди көтөрөт, жакшы нерселерди үйрөтөт, ошон үчүн биз макалдарды билишибиз керек. Макалдардын ичинен мен бүгүн тил жөнүндө макалды алдым. Анткени жакында балдар бизде чоң майрам болот. Ал деген кыргыз тили, же болбосо мамлекеттик тил күнүнө карата майрам 23 сентябрда болот. Ошон үчүн биз ошол майрамга дагы өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Мен бул макалды алдым. Тилден бал да тамат, уу да тамат. Муну кантип түшүнсө болот? Кандай? Дем айтып коет. Тилден бал да тамат, уу да тамат. Түшүндүңөрбү бул макалды? Тилден бал да тамат, уу да тамат. Ким түшүнсө жазып койсун. Мен баалайм. Мындай макал уктуңар беле? Анда мен сүрөттөр менен дагы жок уккан жоксуңар. Анда сүрөттөр менен көрсөтөйүн, картиналар менен. Мисалы үчүн, тил менен
жакшы сөз айтып сүйлөшсө болот. Бири-бирибизге түшүндүрүп, кубаныч тартып алсак болот, сүйүнүч тартып алсак болот. Ошондой эле тил менен көп нерсени чечип алсак болот. Көрдүңөрбү? Ырахат тартып алса болот. Ошондой эле тил менен биз жаман нерсе да кылсак болот экен, урушсак болот экен, абдан кайгыга алып келсек болот экен, урушуп кетсек душман болот. Жакшы сүйлөсөң дос болосуң, Демек, тилден бал да тамат, уу да тамат дегенди азыр орусча котормосун берейин. Бул орусча котормосу түздөн түз, языка и яд капает, и мед капает. Это прямой перевод. Тилден бал да тамат, уу да тамат. Эквиваленттери дагы бар. Демек, эквиваленты: самая сладкая язык, самая горькая тоже язык. Дагы башкасы дагы бар, мисалы үчүн, язык мой, друг мой. Орусчасы: язык мой, враг мой. Демек, тил менен дос тапсаң дагы болот экен, ошондой эле тил менен душман дагы тапсаң болот экен, Түшүндүңөрбү? Демек, тилден бал да тамат, уу да тамат. Биз макалдар аркылуу өзүбүздү дагы тарбиялай алабыз. Эми тил бул мен которуп койдум, тилди орган, мүчө катары түшүнсөк болот. Язык, тил бул амоним сөз. Ошондой эле тил бул кеп сүйлөгөндөгү керек болгон бул тил. Бул биз бири-бириз менен сүйлөшө турган тил болот. Балдар, азыр болсо мен үй ишин силерге түшүндүрүп койсом, мен азыр силерге макал берем. Ошол макалдарды силер чечмелеп, сүрөтүн тартып, же болбосо мага окшоп азыр картинканы жазып, же болбосо которуп, кандай түшүнгөнүңөрдү, анан презентация жасайсыңар дагы, мага жөнөтөсүңөр. Түшүнүп жатасыңарбы, балдар? Жаттап өзүңөрдү кошо видеого тартып жөнөтсөңөр дагы болот. Ошон үчүн мен кийинки жумага чейин күтөм, кийинки сабакка чейин күтөм. Азыр ошол макалдарды көрүп алгыла. Демек, биринчи таблицада тил улуттун жан дүйнөсү деген макал алдым. Дагы тил жөнүндө сөз кетип атат, улуттун жан дүйнөсү. Экинчи макал эне тил элдин байлыгы деген макалды алдым. Үчүнчү макал баш кесмек бар, тил кесмек жок деген үчүнчү макалды алдым. Бул бир таблица. Андан кийин кийинки таблицаны карасаңар, эне тил элди сактайт. Бул биринчи макал. Жылуу сүйлөсө, жылан үйдөн чыгыптыр. Экинчи макал. Улут болсоң, тилим менен улутмун деген үчүнчү макал. Үчүнчү таблицада дагы 3 макал бар. Канча тил билсең, ошончо адамсың деген. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт. Элди түбөлүк эл кылып турган тил. Демек, бул жерде дагы 3 макал бар. Балдар, демек, силерге тапшырма. Бул жерден ичинен өзүңөр каалаган 3 макалды аласыңар. 3 макалды аласыңар. Аны түшүндүрүп бересиңер, кандай түшүндүрөсүңөр? Сүрөт менен түшүндүрөсүңөрбү, же болбосо жазасыңарбы, эмне жөнүндө
жетип атат. Анан ошонун баардыгын презентация кылганды үйрөнө баштайбыз. Демек, ошонун баарын тартып презентация кылып, анан котормосун жанына жазып койгула, кантип которулат. Мисалы үчүн, Элдияр биринчини алсаң, мисалы үчүн тил улуттун жан дүйнөсү, эне тил элдин байлыгы, баш Анан каяка жөнөтөбүз? Электрондук почтага жөнөтөсүңөр. Ошону силер сүрөтүн тартып, анан кийин видеого тартып, өзүңөр телефонуңарга ошонун баарын тартып, түшүндүрүп, картиналарды коюп, презентация кылып туруп, анан кийин мага почтага жөнөтүп жибергиле. Анан ушул үчөөнү жаттап, анан кийин аны дагы айтасыңар, түшүнүп жатасыңар, Демек, бул өзгөчө тапшырма. Себеби дегенде биз эмне кылабыз? Биз деген даярданабыз, түшүндүңөр. Анда эмесе, балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.